Кийинки типтеги меланхолик типтеги окуучуларды жөнүндө сөз кыла турган болсок, буларды кыңкылдактар деп да тамашалап коюп коюшат. Анткени булар дайыма оюну ачык жарылып айтпай, кыңкылдап, күңкүлдөп эле жүрө бергендиктен кыңкылдактар деп аташат. Же болбосо буларды жер түбүндөгү адамдар Гиппократтын бөлүштүрүүсү боюнча организминде кара өт суюктугу басымдуу болгондор, ал эми Павловдун бөлүштүрүүсү боюнча меланхоликтер. Жалпы мүнөздөмөсү токтоо, жай, сезимтал, ойчулдар. Булар жашоодо өтө токтоо, жай, сезимтал окуучулар болушат. Ошол эле кезде тарынчаак дагы, кекчил дагы, ыйлаак да болушат да. Бирок негизинен жашоодо меланхолик эрежелерине толук меланхолик мүнөздөмөсүн толук өзүнө камтып жүргөн адамдар жашоодо сейрек кездешет да. Меланхолик балдардын арасында башка типтеги, темпераменттеги мүнөздөмөлөр, өзгөчөлүктөр деле болушу мүмкүн. Толук меланхолик мүнөздөмөнү алып жүргөн балдар жашообуз, адамдар, негизинен балдар жашообузда азыраак кездешет. Меланхоликтер, меланхолик окуучулар конфликтчил болгондо, кечиресиздер, меланхолик окуучулар урушуп, тартышканды, конфликтке барганды жаман көрүшөт, тескерисинче качат ындай ситуацияларданчы. Булар өздөрүнүн аткарып жаткан тапшырмаларын, жумуштарын ушунчалык так, жакшы, тыкан, катасыз аткарганга аракет кылышат. Анткени булар табиятынан перфекционист болушат. Эптемей тапшырма аткарганды, эптемей жумуш жасаганды жаман көрүшөт. Булар мындай өздөрүнүн сөздөрүндө аз сүйлөсө да, кыска сүйлөсө дагы конкреттүү аргументтерди, конкреттүү объекттерди кошуп, мындай маанилүү, маңыздуу сөздөрдү сүйлөшөт жана маектешинен ошондой маңыздуу ойлорду укпаса, жакшы түшүнбөй калышат. Жалпы жонунан меланхоликтер ойчул, даталарды жакшы эстеп калган, тарыхый даталарды жакшы эстеп калган, деталдарды жакшы түшүнө алган окуучулар болушат. Бул окуучуларга сабактын жүрүшү так, системалуу болуш керек, антпесе булар түшүнбөй калышат да. Булар мындай энергичный багында шустрый балдар болушпайт, булар тескерисинче өтө токтоо, өтө жай кыймылдуу болушат. Сабырдуу, чыдамдуу, тынч жүрүшөт, мындай класста тынч, сабырдуу, өзү менен өзү болуп жүрүшөт. Көп деле элдерге кошулбайт, көп деле класста тынчтык бузбайт, мындай ызы чуу жаратышпайт, өздөрү менен өздөрү. Ошондой эле булар мындайча айтканда өзүн баалоосу, самооценка деп коет, өзүн баалоосу өтө төмөн болушу мүмкүн. Анткени алар дайыма ичинен өздөрүн сындап, мен башкаларга караганда активдүү эмесмин, мен башкаларга караганда күчтүү же жакшы окуган эмесмин деп өздөрүн дайыма ичтен жеп жүрүшөт. Ошондуктан мындай пессимист болуп, стресс, депрессияга өтө жакын болушат. Ошондуктан мындай окуучуларды, меланхолик окуучуларыңызды байкасаңыз, мактап, ар дайым ошондой өзүнө болгон баасын көтөрүп турууга аракет кылып, сенин колуңдан келет, сенин колуңдан келет деген сыяктуу сөздөрдү айтып турсаңыз сонун болот. Канчалык жай, тынч болгону менен мамиле кылууда өтө туруктуу болушат. Достору аз болсо дагы, достору бул балдар үчүн өтө маанилүү, баалуу, досторуна өтө жакшы мамиледе болушат. Булар оңой менен башка балдар менен тил табышып, достошуп, жакын болуп кетишпейт. Эгерде доссуз калса, жалгыз калса, эгер буга чейин досу бар болуп, досу менен кандайдыр бир себептер менен айрылып калса, өздөрүн бактысыз сезип, стресске туш болуп калышат.
меланхолик окуучуларыңызга келечекте бухгалтер, секретарь, врач же болбосо компьютердик багында айтишник сыяктуу кесиптерди сунуштасаңыз жакшы болот, анткени алар э, тынч жай отуруп аткара беришет. Меланхолик окуучуларды эч качан башка балдарга салыштырууга болбойт. Сен дагы тиги баладан эмнең кем окуп келбедиңби, тапшырмаңды аткарып келбедиңби, эки көзүң эки колуң бар деген сыяктуу айтканга болбойт. Анткени булар табияттан ошондой неме жай, орбасырык болгондуктан алар салыштырууну жаман көрүшөт и оор кабыл алышат. Аз кыймылдап, жай жүрүшөт, спортту жакшы көрүшпөйт, спортко жөндөмү жок и дене тарбия сабактарын жактырышпайт. Класстагы акырын үнү чыкпай сүйлөйт, акырын кыймылдайт, өзү менен өзү ойчул болушат. Анан жан дүйнөсү ошентсе дагы бай. Кичинекей бала болсо деле ойлонуп жүргөн сыяктуу сезилет. Эгер меланхолик окуучуларыңызды байкасаңыз, балким кичинекей класс болсо деле ойлонуп жүргөн, ойчул сыяктуу сезилет. Бирок ошондо болсо дагы өтө сезимтал, баардык нерсени жүрөгүнө алат. Кандайдыр бир нерсеге таарынса, капа болсо, оңой менен жазылышы, таарынышы кыйын. Ой, жазылышы, унутуп калышы кыйын. Баардык нерсени жүрөгүнө жакын алып, капа боло түшөт. Ыйлаганга дайыма даяр турушат. Элдер менен аралашуусу да өтө кыйын. Жаңы нерсени кабыл алуу, бул балдарга теманы түшүндүрүү, сабакты түшүндүрүү өтө кыйын, анткени булар жаңы нерсени кабыл алышы өтө кыйын, жаңы темаларды түшүнө алышпайт, өтө кыйналышат, элементарный нерселерди да түшүнө алышпайт. Бирок бир түшүнүп алса, аны эч качан унутпайт да. И ошол эле учурда бул меланхолик окуучуларды башка класска алмаштыруу, башка класска которууга, же болбосо партасындагы башка партага жылдырууга, башка бала менен отургузууга да болбойт. Анткени бир балага көнүп калса, башка бала менен отургузуп башка партага жылдырууда да кыйналышат да. Бир сабакка же болбосо кандайдыр бир нерсеге сабакка тапшырманы аткарууга да көңүл буруусу кыйын, оңой менен да кызыга бербейт, кызыгуусу да кыйын да негизиненчи. Бул балдарды сабакка кызыктыруу да кыйын. Бирок бир кызыкса өтө катуу көңүл коюп, өтө катуу фокус менен кызыга алышат. Булар өтө мындай уйкусу да мындай оңой менен мындай уктай албай кыйналышат, анан аз уктайт, түн бир мезгилге чейин уктай албай жата бергендиктен эртең менен дагы мындай жакшы эс ала албай сабакка кыйналып келиши мүмкүн. Бул балдарга жарышуулар, мелдештер, ким биринчи болот деген оюндарды жактырышпайт бул балдарчы. Тартынчаак, уялчаак, чечкинсиз болот. Бирок ошол ак көңүлдүүлүгүнүн айынан, өтө ак көңүл болгондуктан, бирөөгө зыяны жок болгондуктан, классташтары бул баланы сыйлап, ошол ак көңүлдүүлүгүнөн чоң класс болгондо бара сыйлап, ошол достору көбөйө баштайт да, достору көп негизинде дос катары кабыл алышат. Мындай окуучуларга мугалим болуш үчүн сизге өтө сабыр керек. Анткени буларга сабакты түшүндүрүш, окутуш, көңүл бурдуруш, кызыктырыш кыйын. И анан буларга мындай катуу кыйкырып урушуп айтсаңыз такыр түшүнбөйт, жүрөгү ооруп, кайрадан травма болуп, кайрадан капа болуп, мугалимди жаман көрүп, таарынып да калат. Ошондуктан акырын жай айтыш керек, өздөрү дагы акырын жай болгондуктан акырын жай эле айтыш керек. Неге түшүнбөйсүң, кандай түшүнбөйсүң деген сөздөрдү жүрөгүнө жакын алып таарынып калат. Доскага чыкканды өтө жаман көрүшөт. Мындай
концерттик иш-чараларга, мероприятияларга катышып ырдаганда дагы жөндөмү жок. Жаман да көрүш андайларга таптакыр андайлардан алыс, концерттик мероприятия иш-чаралардан. Көбүнчө меланхолик окуучулардан мүмкүн болушунча доскага чыгарбай эле ордунан эле сурап койсоңуз жакшы болот. Анткени доскага чыкканда булар ыңгайсыз, некомфортно, ыңгайсыз болот дагы, билген нерсесин да унутуп калышы мүмкүн. Анткени булар элдин баарын көңүл бурдурганды, элдердин баарын каратканды жаман көрүшөт да. Ошондуктан ал ою ар тарапка чачырап кетип, доскада жооп бере албай калат. Жакшысы партасынан эле сурап койсоңуз жакшы болот. Бул балдарга мамиле кылганда мугалимдерчи жаман баа койгондо дагы, анан башка балдарга салыштырганда дагы, сын айтканда дагы көтөрө алышпайт да. Мындай этияттык менен мамиле кылып, башка балдарга салыштырбай, көрдүңбү тиги тапшырмасын аткарып келиптир, эмне үчүн сен тапшырма аткарбадың, сага 2, сен эмне үчүн Асанго же Үсөнгө окшош эмессиң деген сөздөрдү э, м, таптакыр айта көрбөңүз. Анткени алар мындайды көтөрө албайт, жан дүйнөсү ооруп калат. Токтоолук, сабыр менен гана мамиле кылып, акырын түшүндүрүп, эмне үчүн эки алгандыгын, эмне үчүн үч алгандыгын токтоолук менен, акылдуулук менен түшүндүрүп койгонуңуз жетиштүү болот. Кыйкырууну элестетпей эле коюңуз да, бул меланхолик балдарга, окуучуларга кыйкырам деп ойлой эле коюңуз, анткени кыйкырсаңыз булар аябай жаман болушат. Мактоону сүйөт, кичине бирдемкесин таптакыр теманы түшүнө албай кыйналышат да. Ошол көбүнчө класста дагы артта калган жаман окуган окуучулар дагы ушу меланхолик окуучулар болот. Ошондуктан булардан эптеп бирдемке таап, кичинекей бул нерсе таап, бир сүйлөм аткарса деле, бир эсеп чыгарса деле, же болбосо бир аз эле үчкө жазса деле мактап, эптеп мактаганга шылтоо таап, көтөрмөлөп койсоңуз өтө сүйүнүп калышат. Анткени мактоону өтө сүйүшөт. Э, Анан булар мисалы үчүн кайгырып ыйлап атса, кайгырысын бөлүшүп коюңуз мугалим катарычы. Кимдир бирөө менен уруша кетсе, башталгыч класста болгон болсо, кимдир бирөө менен уруша кетсе, же болбосо мушташа кетсе, ыйлап аткан болсо, кичине кучактап, мындай кайгысын бөлүшүп коюңуз, анткени булар жүрөгүнө жакын алат. Эмоциясын көпкө чейин сыртка чыгарбаса, психосоматикалык белгилер боюнча ооруп калышы мүмкүн. Ошондой эле бул балдар үй бүлөсүндө да чыр-чатактар болсо, көтөрө албай, стресс, депрессияга түшүп калат. Эгер меланхолик окуучуңуздун үйүндө дагы чыр-чатак болуп, бала стресс абалда болгон болсо, кылдаттык менен, сезгичтик менен ага этият мамиле кылып, кайгысын бөлүшүп, кучактап, жакшы мээрим төгүп койсоңуз, сонун болот. Ушундай, булар табиятынан эле негизи теманы түшүнүүсү, кабыл алуусу жай кыйын да. Бирок бул балдарга мугалим дагы чын делен көңүл бөлүп түшүндүрүп, үйдөн да ата энеси көңүл бөлүп түшүндүрсө, окумуштуулар тарабынан далилденген ойлоп тапкыч адамдар, китеп жазгыч, акын жазуучулар чыгат экен. Бул балдарга мындай колдоп турган, ишенген адамы болуш керек да. Же үйдөн ата энеси колдоп туруш керек, же болбосо үйдөн ата энеси эртеден кечке жумушта болгон, же болбосо Россияда мигрантта болгон ата энелер болгон болсо, мугалим катары сиз колдоп, ишеним берип коюңуз. Анткени булар колдогон, ишенген адамы болбосо, неме мындай сынып калышы мүмкүн да, мындайча айтканда чөгүп кетиши мүмкүн. Көпчүлүк мындай көпчүлүк иш чараларды анчалык жактыра беришпейт.